Урматтуу Алмаз Шаршенбекович, Алмаз Шаршенович, Манас эпосунда бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнгенди бөрү жейт, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет экен. Биз бүгүн эмне бул принциптерди кармабай, бул баалуулуктарды кармабай калдыкпы? Бүгүн балдарыбызга эмне деген тарбия беребиз? Бөлүн, чачыра, ар кимиң ар жакты көздөй кет дейбизби? Жакшы кишинин бир кулагы укпайт, бир көзү көрбөйт деген сөз бар. Ачуудун баары эле у эмес, урматтуу Алмаз Шаршенович. Бирөө сизге ачуураак айтып атса, бирөө сизге курчураак айтып атса, сиз анын баарын эле угуп, ошолорго маани бере бербеңиз да. Сиз деген айкөл адамсыз да. 2011-жылы шайлоодо 97-98% кыргыз эли сиздин кандидатураңызга добуш бербедик беле. Ошо 97-98% ичинен 100% сизге чоң ишеним артпадык беле, Алмаз Шаршенович. Мен сиздин муну айтып аткан себебим, мен сизди каралайын, жобосо мен сизди жамандайын деген жокмун. Мен сизге жаран катары кайрылып атам. Бизге бүгүн Манаста айткандай өзүңүз айтасыз, Абуке менен көбөштөрдүн кылып аткан бузукулук иштерин аныктап элди ынтымакка чакырбайлыбы? Бир жеңден кол, бир жакадан баш чакырбайлыбы, Алмаз Шаршенович? Бул келген президент менен кеткен президент экөөңүздөрдүн колуңузда. Мен сиздин президент болуңузда кылып өткөн жакшы иштериңизди гана айткым келет. Биринчиден, үркүндү ордуна коюп кеттиңиз. Бул ар бир эле кишинин колунан келе бере турган иш эмес. Бул кыргыз элине ат көтөргүс чоң иш. Экинчиден, көчмөндөр оюнун көтөрүп, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанылып кеттиңиз. Үчүнчүдөн, президенттик кызматыңызды ыктыярдуу түрдө тапшырып, бөлөгөл бөтөн элге сабак болдуңуз, Алмаз Шаршенович. Бул сиздин эрдигиңиз. Эми ак куланы берип, ага жаңы келген президентти мингизип, анан эки тискин бир чылбырды бербей жатканыңыз кандай болот, Алмаз Шаршенович? Бул сиздин айкөлдүгүң эмес го. Бул кичине туура эмес болгон содат, Алмаз Шаршенович. Бербейсизби эки тискин бир чылбырды? Камчыны да бербейсизби? Батасын кошо бербейсизби, Алмаз Шаршенович? Баарына чыдап келип, ошо кичинекей нерсени көчүүгө тандап калдыңызбы, Алмаз Шаршенович? Бийигирээк болуңузчу. Бул кеткен президентке, экинчи келген президентке кайрылган. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз 6 жылга Манас ордуна Манас болуп келдиңиз кыргыздарга. Бул убакыт ченемдүү, бул убакыт пырпастуу өтүп кетет. Чыңгызхан убагында айткан, бир ишти баштаба, баштасаң эч нерседен коркпа деп. Сиз бүгүн жакшы иштерди баштап атасыз. Эл сиздин баштаган иштериңизди колдоп атат. Биринчиден, коррупция менен болгон күрөштө тууганым деген жоксуз. Бул чоң кызмат иштеген, бул премьер экен деген жоксуз. Баарына тегиз көз карашта, тегиз түз карап атасыз.
Бұл бір. Екіншіден, региондарды өніктіру деген программаңызға қанша деген ақша миллиондарды қотарып, бұл елден қолдаусын алынып атады. Құрметті Сооронбай Шарипович. Üçüncüden, sizin Çıngiz Айтматовтың 90 жылдығындағы қылған ішіңіз Қырғызды дағы бір жолы дүйнө еліне танытқанға чоң салым қошып, чоң істерді бүтіріп бердіңіз. Мұныңызға рахмат. Анан Алмаз Шаршенович сізге аққуланы мінгізді. Емі жақында тіскінін береді, чылғырын береді. Анан сіз Алмаз Шаршеновичке указыңыз менен айтқан сөзіңіз бар эле. Ошону орындап койбойсузбу? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бербейсизби жанагы батырлыгын? Жаңы жылда чакырып алып туруп, батырлыгын берип туруп, төшүңүздү тийгизип, бири-бириңиздерди кечирбейсиздерби, урматтуу президенттер? Эл ушуну күтүп атат. Эл ушуну күтүп атат. Кыргыз элине ынтымак эле керек. Ынтымак. Кошуналар күлүп атат. Бул келген кеткен кыргыздарга, президенттерге бийлик талашып, бүгүн дагы кыргыз элинен ынтымакка келишпей ыдырап, быбырап атат деп. Давайте. Жаңы жылга жаңы ийгиликтер менен барайлы, ынтымак менен барайлы. Жаман нерсе, тартыныштардын баарын эски жылга калтырайлы. Урматтуу президенттер, урматтуу эл башчылары, эл жакшылары, эл мыктылары, элди ынтымакка чакырыш, Кыргызстанда калып кетиш экөөңүздөрдүн колуңуздардан келет. Менин айтарым ушул, калыс сөзүм ушул. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат.